25 bölüm. Теңир Мусага мындай деди: Ысрайыл уулдарына айт, алар мага курмандыктарын алып келишсин. Ар бир адамдын чын жүрөктөн берген курмандыгын мага алып келгиле. Силер алардан ала турган тартуулар булар: алтын, күмүш жана жез, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөр, зыгыр буласы, эчкинин жүнү, кызылга боелгон кой териси, сайгак терилери, алтыгана жыгачы, чырактан үчүн зайтун майы, майлоочу май үчүн, түтөтүү үчүн жипаржыттуу заттар, ыйык кызмат кылуучунун чапанына, төш чөнтөгүнө тагылчу оникс ташы жана башка асыл таштар. Мага арнап ыйык жай курушсун, мен алардын арасында жашайм. Чатырды, анын бардык идиштерин мен сага көрсөтүп жаткан үлгү боюнча жасагыла. Алтыгана жыгачынан таш лооктор салынчу сандык жасагыла. Анын узундугу 2,5 чыканак, туурасы 1,5 чыканак, бийиктиги 1,5 чыканак болсун. Анын ичи тышын таза алтын менен капта, үстүн алтын таажы менен жээкте. Ал сандык үчүн алтындан 4 шакекче коюп, аларды ылдыйкы 4 бурчуна бекит. 2 шакекти бир жагына, 2 шакекти экинчи жагына бекит. Алтыгана жыгачынан 2 шыргый жасап, аларды алтын менен капта. Ал шыргыйларды шакекчелерге киргизип кой. Алардын жардамы менен сандыкты көтөрүп жүрүү үчүн алар сандыктын 2 жагында болсун. Сандыктын шакекчелеринде шыргыйлар киргизилип турсун жана андан чыгарылбасын. Мен сага берген мыйзам жазылган таш лоокторду сандыкка салып кой. Капкагында таза алтындан жаса. Анын узундугу 2,5 чыканак, туурасы 1,5 чыканак болсун. Алтындан 2 керуп жасап, аларды чегип чык, аларды сандыктын капкагынын 2 четине орнот. Bir keruпту bir четине, экинчи керупту экинчи четине орнот. Алар капкактын 2 четинен уркуюп чыгып турсун. Ал керуптардын канаттары асманга жайылып, капкакты жаап турсун. Ал эми жүздөрү бири-бирин карап, капкакка бурулуп турсун. Капкакты сандыктын үстүнө кой. Сандыкка болсо мен сага берген келишим жазылган таш лоокторду сал. Ошол жерде мен сага ачылып турам. Мыйзам салынган сандыктын капкагынын үстүндө турган 2 керуптун ортосунан мен Ысрайыл уулдарына сен аркылуу эмнени осуяттай турган болсом, ошолордун баарын сага айтып, сени менен сүйлөшүп турам. Анан алтыгана жыгачынан үстөл жаса. Анын узундугу 2 чыканак, туурасы 1 чыканак, ал эми бийиктиги 1,5 чыканак болсун. Аны таза алтын менен каптап, алтын таажы менен жээкте. Анын капталдарына алакандын эниндей жээк чыгарып, тегерете алтын таажы менен курча. Ал үстөл үчүн алтындан 4 шакекче жасап, аларды үстөлдүн 4 бутундагы 4 бурчуна бекит. Үстөлдү көтөрүп жүрүү үчүн анын капталдарында шыргый кийгизиле турган шакекчелер болсун. Шыргыйларды алтыгана жыгачынан жасап, аларды алтын менен капта. Алардын жардамы менен үстөлдү көтөрүп жүрүшөт. Ал үстөл үчүн атайы табактарды, жипаржыттуу зат түтөтүлүүчү чөйчөктөрдү, аяктарды жана куя турган туткалуу идиштерди жаса. Булардын баарын таза алтындан жаса. Ал үстөлгө дайыма менин алдымда тартууланчу нандарды коюп тур. Анан таза алтындан чырактан жаса. Ал чырактан чегип жасалсын. Анын өзөгү, бутактары, күнчалары, мөмөчүлөрү жана гүлдөрү өзүнөн чыксын. Анын 2 капталынан 6 бутак чыгып турсун. 1 капталынан 3 бутак, экинчи капталынан 3 бутак. 1 бутакта бадам гүлүнө окшош 3 күнча мөмөчөсү жана гүлдөрү менен, экинчи бутакта бадам гүлүнө окшош 3 күнча мөмөчөсү жана гүлдөрү менен болсун. Чырагдандан чыгып турган 6 бутактын баары ошондой болсун. Ал эми чырагдандын өзөгүндө бадам гүлүнө окшогон 4 күнча мөмөлөрү жана гүлдөрү менен болсун. Өзөктөн чыгып турган 6 бутактын экөөнүн астында да, экинчи экөөнүн астында да, үчүнчү 2 бутактын астында да мөмөчө болсун. Мөмөчөлөр менен бутактары анын өзүнөн чыгып турсун. Ал бүт бойдон таза алтындан жасалсын. Чегилсин. Ага 7 чырак жаса. Алды жагына жарык бере тургандай кылып, аларды чырактандын үстүнө орнот. Анын кыпчуурлары менен табаларын таза алтындан жаса. Чырактанды бардык куралдар менен 1 талант таза алтындан жаса. Байкагын, аларды мен сага тоодо көрсөткөн үлгү боюнча жаса. 26 бөлүм. Чатырды болсо чыйратылган зыгыр бууласынан ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөрдөн токулган 10 килем менен жап. Килемдерге чеберчилик менен керуптардын сүрөттөрүн түшүр. Ар бир килемдин узундугу 28 чыканак, туурасы 4 чыканак болсун. Бардык килемдердин өлчөмү бирдей болсун. 5 килем бири-бирине, калган 5 килем бири-бирине бириктирилсин. Биринчи 5 килемдин экинчи 5 килем менен бириге турган четине ачык көк илмек жаса. Ошондой эле экинчи 5 килемдин биринчи 5 килем менен бириге турган четине ачык көк илмек жаса. Биринчи 5 килемдин акыркы килеминин четине 50 илмек жана экинчи 5 килемдин акыркы килеминин четине 50 илмек жаса. Илмектер бири-бирине дал келиши керек.
Алтындан 50 илгич жасап, килемдерди илгичтер менен бири-бирине бириктир. Ошондо бир бүтүн чатыр болуп калат. Эчкинин жүнүнөн чатырдын үстүн жаба турган килемдерди токут. Ошондой эле килемден 11 жаса. Bir килемдин узундугу 30 чыканак, туурасы 4 чыканак болсун. 11 килемдин өлчөмү бирдей болсун. 5 килемди өзүнчө, 6 килемди өзүнчө бириктир. 6 килемди 2 кабаттап чатырдын алдыңкы бетине тарт. 5 килемдин акыркы килеминин четине жана 6 килемдин акыркы килеминин четине бири-бирине бириктирүү үчүн 50 илмек жаса. Анан 50 жезилгич жасап, аларды илмектерге киргизип, бир жабуу болгудай кылып бардык килемдерди бириктир. Ал эми чатырдын акыркы килеминин жартысы чатырдын арт жагын жаап турсун. Ал эми килемдер чатырдын 2 капталын жаап, астыңкы килемдердин бир жагынан бир чыканак, экинчи жагынан бир чыканак ашып турсун. Чатырдын үстүн жабуу үчүн кызылга боелгон кой терисинен жабуу жаса. Анын үстүнөн жабуу үчүн сайгак терисинен жабуу жаса. Чатырды тургузуу үчүн 6 гана жыгачынан устун жаса. Устундардын узундугу 10 чыканак, туурасы 1,5 чыканак болсун. Ар бир устундун бири-бирине тушташ 2ден шакекчеси болсун. Чатырдын бүт устундары ошондой болсун. Чатырдын түштүк жагына 20 устун жаса. Ал 20 устундун астына күмүштөн 40 таканыч жаса. Ар бир устундун астындагы ашталган 2 тээкке 2ден таканыч болсун. Чатырдын түндүк жагына да 20 устун жаса. Алар үчүн да 40 күмүш таканыч жаса. Ар бир устундун астындагы ашталган 2 тээкке 2ден таканыч болсун. Чатырдын батыш жакты караган арт жагына 6 устун орнот. Чатырдын арт жагындагы бурчтар үчүн 2 устун тургуз. Алар ылдый жагынан жана өйдө жагынан бир шакекке бекитилсин. Экөө тең ошентип бекитилсин. Алар чатырдын 2 бурчу үчүн бекитилсин. Ошондо 8 устун болот. Алар үчүн 16 күмүш таканыч болот. Ар бир устундун астында 2ден таканыч болот. 6 гана жыгачынан шыргый сомдо. Чатырдын бир жагындагы устундар үчүн 5 шыргый. Чатырдын 2 жагындагы устундар үчүн 5 шыргый. Чатырдын арт жагындагы батыш жагындагы устундар үчүн 5 шыргый. Ички шыргый болсо бир баштан экинчи башына чейин устундардын ортосунан өтөт. Устундарды алтын менен капта. Шыргый кийгизиле турган шакектерин да алтындан жаса. Шыргыйларды да алтын менен капта. Ошентип чатырды мен сага тоодо көрсөткөн үлгү боюнча тургуз. Ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөрдөн чыйратылган зыгыр бууласынан көшөгө жаса. Ага чеберчилик менен керуптардын сүрөттөрү түшүрүлсүн. Ал көшөгөнү күмүштөн жасалган 4 таканычтын үстүндө турган 6 гана жыгачынан жасалган алтын менен капталган алтын илгичтүү 4 мамыга илип кой. Көшөгөнүн илмектерин илгичтерге илип, ичине келишим сандыгын алып кир. Ал көшөгө ыйык жайды ыйыктын ыйыгынан бөлүп турат. Ыйыктын ыйыгындагы келишим сандыгынын үстүнө жапкыч жап. Көшөгөнүн сыртына үстөл кой. Чырактанды үстөлдүн каршысына, чатырдын түштүк жагына кой. Үстөлдү болсо түндүк жагына кой. Анан чатырдын эшигине ачык көк, кочкул кызыл жана ачык кызыл түстөгү жүндөн чыйратылган зыгыр буласынан саймалуу көшөгө жаса. Ал көшөгө үчүн 6 гана жыгачынан 5 мамы орнотуп, аларды алтын менен капта. Көшөгөнүн илгичтери алтындан болсун. 5 мамынын 5 таканычын жезден куй. 27 бөлүм. 6 гана жыгачынан узундугу 5 чыканак, туурасы 5 чыканак, бийиктиги 3 чыканак болгон 4 бурчтуу курмандык чалынуучу жай жаса. Анын 4 бурчунан 4 мүйүз чыгар. Аны жез менен капта. Аны менен кошо жезден гүл сала турган идиштерди, күрөкчөлөрдү, чараларды, айрыларды жана гүл салгычтарды жаса. Анын бардык керектүү куралдарын жезден жаса. Жезден калбыр сыяктуу тор жаса. Анын 4 бурчуна жезден 4 шакек жаса. Ал торду курмандык чалынуучу жайдын ичинде тегерете чыгып турган кырдын астына кой. Тор курмандык чалынуучу жайдын ортосуна чейин жетип турсун. Курмандык чалынуучу жайга 6 гана жыгачынан шыргыйларды жаса. Аларды да жез менен капта. Шыргыйларды шакектерге киргизип кой. Курмандык чалынуучу жайды көтөрүп жүрүү үчүн алар анын 2 жагында болсун. Курмандык чалынуучу жайды тактайдан көңдөй кылып жаса. Аны мен сага тоодо көрсөткөндөй кылып жасашсын. Чатырдын короосун мындай жаса. Короонун түштүк тарабына чыйратылган зыгыр бууласынан жабуу жаса. Узундугу 100 чыканак болсун. Ал жабуу үчүн 20 мамы, алардын астына жезден 20 таканыч жаса. Мамылардын илгичтери жана мамыларды бириктирген шырыктар күмүш менен капталсын. Короонун түндүк тарабындагы жабуунун узундугу 100 чыканак болсун. Алар үчүн да 20 мамы, алардын астына жезден 20 таканыч жаса. Мамылардын илгичтери жана мамыларды бириктирген шырыктар күмүш менен капталсын.
Короонун батыш тарабындагы жабуунун туурасы 50 чыканак болсун. Ал жабуу үчүн 10 мамы, алардын астына 10 таканыш жаса. Короонун чыгыш тарапты караган алдыңкы жабуусунун туурасы 50 чыканак болсун. Короонун сол жак тарабындагы жабуунун узундугу 15 чыканак болсун. Алар үчүн 3 мамы, алардын астына 3 таканыш жаса. Короонун оң жак тарабындагы жабуунун узундугу 15 чыканак болсун. Алар үчүн 3 мамы, алардын астына 3 таканыш жаса. Ал эми короонун эшиги үчүн жасала турган көшөгөнүн узундугу 20 чыканак болсун. Ал ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү, ийрилген жүндөн, чыйратылган зыгыр буласынан саймаланып жасалсын. Ал үчүн 4 мамы, анын астына 4 таканыш жаса. Короону айланта курчаган бардык мамылар күмүш чынжырлар менен бириктирилсин. Алардын илгиштери күмүштөн, ал эми таканыштары жезден жасалсын. Короонун узундугу 100 чыканак, туурасы 50 чыканак, бийиктиги 5 чыканак болсун. Жабуулары чыйратылган зыгыр буласынан, ал эми мамылардын таканыштары жезден болсун. Чатырда колдонулуучу бардык куралдар, чатырдын бардык казыктары, короонун бардык казыктары жезден жасалсын. Анан Ысрайыл уулдарына буйрук бер. Чырактанды дайыма күйгүзүп туруу үчүн алар сага таза зайтун майынан алып келип турушсун. Арун жана анын уулдары жыйын чатырындагы келишим сандыгы турган көшөгөнүн сыртында, теңирдин алдында кеч киргенден таң атканга чейин ал май менен чырактанды күйгүзүп турушат. Бул мыйзам Ысрайыл уулдарынан алардын укум тукумуна түбөлүк калсын. 28 бөлүм. Менин ыйык кызмат кылуучуларым болушу үчүн Ысрайыл уулдарынын ичинен бир тууганың Арунду жана анын уулдары Надапты, Абыютту, Элезарды жана Итамарды өзүң ал. Бир тууганың Арунга сый жана жарашык үчүн ыйык кийим даярда. Мен акылмандык рухуна толтурган даанышман адамдардын бардыгын айт. Алар Арунга мага ыйык кызмат кылганда кие турган кийим даярдап беришсин. Алар даярдай турган кийимдер булар: төшөнтөк, алжапкыч, сырткы чапан, токулган узун көйнөк, кидар жана бел кырчоо. Алар бир тууганың Арунга жана анын уулдарына мага ыйык кызмат кылганда кие турган кийим даярдап беришсин. Алар алтын, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн жана зыгыр буласынан алып, алтындан, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн чыйратылган зыгыр буласынан чеберчилик менен алжапкыч токушсун. Анын эки ийининде алды артын бириктире турган сызмасы болсун. Алжапкычтын сыртынан байлана турган бел кырчоо алжапкыч токулгандай эле алтындан, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн жана чыйратылган зыгыр буласынан токулсун. 12 ташынан экин алып, алардын бетине Ысрайыл уулдарынын аттарын чегип жаз. Алардын жашына жараша 6 атын бир ташка, калган 6 атын экинчи ташка чегип жаз. Таш чекиштерге Ысрайыл уулдарынын атын 2 ташка чегип жаздыр. Аларды алтын оюктарга сал. Ошол 2 ташты алжапкычтын ийиндерине када. Ал таштар Ысрайыл уулдарына эстелик болсун. Алардын аттарын теңир эсине алыш үчүн Арун аларды 2 ийининде алып жүрсүн. Анан алтындан оюк жаса. Таза алтындан 2 чынжырча жасап, аларды бириктирип өр. Чырмалган чынжырчаларды оюктарга бекит. Кудайдын өкүмүн билдире турган төш чөнтөктү чеберчилик менен току. Алжапкычты токугандай эле аны алтындан, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн жана чыйратылган зыгыр буласынан току. Ал 4 бурчтуу, 2 кат узуну 1 карыш, туурасы 1 карыш болсун. Ага оюкка жаткырылган асыл таштарды 4 катар кылып сал. Алар катары менен жатсын. Биринчи катарында лаал, топаз, зымырыт. Экинчи катарында каухар, кызыл жакут, алмаз. Үчүнчү катарында көк жакут, агат жана аметист. 4-нчы катарында хризалит, оникс, яспис жатсын. Алар алтын оюктарга салынсын. Ал таштардын саны Ысрайыл уулдарынын санына жараша, аттарына жараша 12 болсун. Ар бир ташка 12 урунун аты бирден чегилип жазылсын. Төш чөнтөк үчүн таза алтындан чырмалып өрүлгөн чынжырчалар жаса. Алтындан 2 шакекче жасап, аларды төш чөнтөктүн 2 учуна бекит. Өрүлгөн алтын чынжырчаларды төш чөнтөктүн 2 учундагы шакекчелерге өткөз. Ал эми 2 чынжырчанын экинчи учтарын 2 оюкка байлап, алжапкычтын ийиндеринин алды жагына бекит. Дагы 2 алтын шакекче жасап, аларды төш чөнтөктүн башка 2 учуна, алжапкычты караган ички бетиндеги учтарына бекит. Алтындан дагы 2 шакекче жасап, алжапкычтын 2 ийининин ылдый жагына, бел кырчоонун өйдө жагына бекит.
төш чөнтөктүн шакекчилери менен алжапкычтын шакекчилерин ачык көк жүндөн чыйратылган боо менен байла. Төш чөнтөктү алжапкычтан түшпөгөндөй кылып, бел кырчоонун үстүнө байла. Ысрайыл уулдарынын аттарын Теңир эсине алыш үчүн Аарон ыйык жайга киргенде Ысрайыл уулдарынын аттары жазылган төш чөнтөктү өз жүрөгүнүн тушунда алып жүрсүн. Кудайдын өкүмүн билдирип турган төш чөнтөккө Урим менен Тумимди салып кой. Аарон Теңирдин алдында ыйык жайга киргенде алар анын жүрөк тушунда болот. Ысрайыл уулдарына чыгарылган өкүмдү Аарон ар дайым Теңирдин алдында өз жүрөгүнүн тушунда алып жүрөт. Алжапкычтын ичинен кие турган чапан чымкый көк жүндөн токулсун. Ал чапанга туюк жака чыгарылсын. Сооттун жээгиндей болуп жыртылбаш үчүн жаканын жээги кыюулансын. Көк, жакут, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү чыйрак жиптерден анын этегине тегерете чачы жасап, чачылардын араларына алтын жылаажындарды тагып кой. Алтын жылаажындар менен чачылар чапандын этегине алмак-салмак кыдырата тагылсын. Аарон ал чапанды Теңирге ибадат кылып жатканда кийсин. Ал өлүп калбаш үчүн Теңирдин алдында ыйык жайга кирип чыкканда жылаажындары шыңгыраганы угулуп турсун. Таза алтынды жылмалап тактача жасап, анын бетине Теңирге арналган деп чегип жаз. Аны ачык көк жип менен кидарга байла, ал кидардын алды жагында болсун. Ал Аарондун чекесинде дайыма байланып турсун. Ысрайыл уулдары курмандыкка алып келген курмандыктардын кемчиликтерин ал өз мойнуна көтөрөт. Теңир аларды курмандыктарын кабыл алыш үчүн ал ар дайым анын чекесинде болсун. Зыгыр бууласынан узун көйнөк току, ошондой эле зыгыр бууласынан кидар жана саймалуу бел кырчоо жаса. Аарондун уулдарына да узун көйнөк, бел кырчоо, сый жана жарашык үчүн баш кийим даярда. Аларды бир туганың Ааронга жана анын уулдарына кийгизип, аларды майлоочу май менен майлап, аларга укук берип, ыйык кызмат кылуучу кылып дайында. Ошондо алар менин ыйык кызмат кылуучуларым болушат. Аларга зыгыр бууласынан белинен тизесине чейин жеткен жылаңач этин жаба турган ич кийим току. Ал кийимдерди Аарон жана анын уулдары жыйын чатырына кирерде, же курмандык чалынуучу жайга жакын келерде, ыйык жайга ибадат кылуу үчүн, өздөрү күнөөгө батып өлбөш үчүн кийип жүрүшсүн. Бул мыйзам ага жана анын укум тукумуна түбөлүккө калсын. 29 бөлүм. Мага ыйык кызмат кылуулар үчүн аларды ыйыктоодо мындай кылуун керек. Бир букачар, кемчилиги жок 2 кочкор, ошондой эле буудай унунан жасалган ачыткысысынан, зайтун майы кошулган тузсусунан, үстүнө зайтун майы сыйпалган тузсусунан алып, аларды себетке салып, себети менен алып кел. Алар менен кошо букачарды, 2 кочкорду ала кел. Ааронду уулдары менен жыйын чатырынын эшик алдына алып келип, сууга жуунт. Анан Ааронга узун көйнөктү, сырткы чапанды, төш чөнтөктү, алжапкычты кийгизип, алжапкычтын сыртынан бел кырчоо менен курча. Башына кидарды кийгизип, ага ыйык таажыны так. Анан майлоочу майды алып башына куй. Анын уулдарында алып келип, аларга узун көйнөк кийгиз. Ааронга анын уулдарына бел курчоо курчап, баштарына баш кийим кийгиз. Ошондо ыйык кызмат мыйзам боюнча түбөлүк аларга таандык болот. Ааронга жана анын уулдарына ыйык кызмат кылуучунун укугун бер. Букачарды чатырдын алдына алып кел. Аарон менен анын уулдары букачардын башына колдорун коюшсун. Букачарды Теңирдин алдында, жыйын чатырынын эшигинин алдында сой. Букачардын канынан алып, сөөмөйүң менен курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүнө сыйпа. Калган канды курмандык чалынуучу жайдын түбүнө төк. Ичеги карынды каптаган ич майын, боор майын, 2 бөйрөгүн жана бөйрөк майын алып, курмандык чалынуучу жайда өрттө. Ал эми этин, терисин жана кан жинин кошуундун сыртында өрттө. Бул күнөө үчүн чалынган курмандык. Анан бир кочкорду жетелеп кел. Аарон менен анын уулдары анын башына колдорун коюшсун. Ал кочкорду союп, канынан алып, курмандык чалынуучу жайга тегерете чач. Кочкордун этин жиликтеп бөлүп, ичеги каарыны менен шыйдактарын жууп, аларды жиликтердин жана баштын үстүнө кой. Анан кочкорду бүт бойдон курмандык чалынуучу жайда өрттө. Бул жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлчү курмандык. Экинчи кочкорду да жетелеп кел. Анын башына да Аарон менен уулдары колдорун коюшсун. Анан кочкорду союп, канынан алып, Аарондун оң кулагынын көнчөгүнө жана уулдарынын оң кулактарынын көнчөгүнө, алардын оң колдорунун баш бармагына жана оң буттарынын баш бармагына сыйпа. Кандан алып, курмандык чалынуучу жайга тегерете чач. Курмандык чалынуучу жайдагы кандан жана майлоочу майдан алып, Ааронга, анын кийимдерине, уулдарына, алардын кийимдерине чач.
Ошондо анын өзү да, кийимдери да, анын уулдары да, алардын кийимдери да ыйыкталат. Кочкордун ич майы менен куйрук дүмбөсүн, карын майын, боор майын, эки бөйрөгүн, бөйрөк майын оң санын ал. Теңирдин алдындагы себеттен бир тоголок нан, зайтун майы кошулган бир нан, бир ачыткысыз нан ал. Алардын баарын Аарон менен уулдарынын колуна бер. Алар аны Теңирдин алдында силкилдетишсин. Анан аларды колдорунан алып, курмандык чалынуучу жайда бүтүндөй өртөлчү курмандык менен кошо өрттө. Бул жыты Теңирге жаккан курмандык. Ааронду ыйык кызматка дайындоо расписине арналган кочкордун төшетин Теңирдин алдында силкилдет. Бул сенин энчиң болот. Ошол кочкордун Ааронга жана анын уулдарына тиешелүү бөлүгүн, силкилдетилген төшү менен өйдө көтөрүлгөн сан этин ыйыкта. Булар Аарон менен анын уулдарына ар дайым Исраил уулдары алып келген курмандыктардан бериле турган бөлүк. Анткени бул алардын Теңирдин алдында өйдө көтөргөн курмандыгы. Исраил уулдарынын тынчтык курмандыктары Теңирге арналуучу курмандыктар болуп эсептелет. Ал эми Аарондун ыйык кийимдери анын көз өткөндөн кийин уулдарына өтөт. Алар ал кийимдерди ыйык кызмат кылуучулукка дайындалып, майланганда кийишет. Анын ордуна келе турган, жыйын чатырына кире турган, ыйык жайда кызмат кыла турган, анын уулдарынан чыккан ыйык кызмат кылуучу ал кийимдерди 7 күн кийиши керек. Арналган кочкорду алып, этин ыйык жерде бышыр. Ошол кочкордун этин Аарон жана анын уулдары себеттеги нандар менен кошо жыйын чатырынын эшигинин алдында жешсин. Анткени бул курмандыктар ыйык кызматка дайындалып жатканда аларды ыйыктоого арналган курмандыктар. Аларды башка адам жебеши керек, анткени алар ыйык. Эгерде ыйык кызматка дайындоого арналган эт менен нандан эртең мененкиге калып калса, анда аларды өрттөп жибер. Аларды жебеш керек, анткени алар ыйык. Ааронга жана анын уулдарына мен сага буйругандай кыл. Аларды ыйык кызматка дайындоо расмисин 7 күн өткөр. Күнөөдөн тазалоо үчүн күн сайын бирден букачар алып келип, курмандык чалынуучу жайда чал. Аны ыйыктоо үчүн майлоочу май менен майла. 7 күн курмандык чалынуучу жайды тазала. Аны ыйыкта. Ошондо курмандык чалынуучу жай эң ыйык жай болот. Ага колун тийгизгендин баары ыйык болуп калат. Курмандык чалынуучу жайда сен күн сайын 1 жылдык 2 козуну курмандыкка чаласың. 1 козуну эртең менен, 1 козуну кечинде чал. 1 козу үчүн киндин 4төн 1 бөлүгүнчөлүк сыгылган зайтун майы кошулган эйпанын 10дон 1 бөлүгүнчөлүк буудай уну, ал эми үстүнө куюу үчүн киндин 4төн 1 бөлүгүнчөлүк шарап. Экинчи козуну Теңирге курмандыкка кечинде алып кел. Эртең мененкидей эле уну менен болсун, жагымдуу жыттануу үчүн куюлуучу курмандыгы менен болсун. Бул Теңирдин алдында, жыйын чатырынын эшигинин алдында, силердин укум-тукумуңар ар дайым өрттөй турган бүтүндөй өрттөлчү курмандык. Сени менен сүйлөшүү үчүн мен силерге ошол жерде ачылам. Ошол жерде мен Исраил уулдарына ачылам. Ошол жер менин даңкым менен ыйыкталат. Жыйын чатырын жана курмандык чалынуучу жайды ыйыктайм. Мага ыйык кызмат кылышы үчүн Ааронду жана анын уулдарын ыйыктайм. Исраил уулдарынын арасында жашап, алардын кудайы болом. Ошондо алар менин Кудай Теңир экенимди билишет. Алардын арасында болуу үчүн мен аларды Мисир жеринен алып чыккам. Мен алардын Кудай Теңиримин. 30-бөлүм. Жипар жыттуу зат түтөтүлүүчү жай жаса. Ал 6 гана жыгачынан жасалсын. Ал 4 бурчтуу болсун. Узундугу 1 чыканак, туурасы 1 чыканак, бийиктиги 2 чыканак. Анын 4 бурчунан мүйүздөр чыгарылсын. Анын үстүн капталдарын мүйүздөрүн таза алтын менен каптап, тегерете алтын таажы жаса. Алтын таажынын астына 2 бурчуна алтындан 2 шакек жаса. Алар анын 2 тарабында болсун. Көтөрүп жүрүү үчүн алар шыргыйлар киргизиле турган шакектер болот. Шыргыйларды 6 гана жыгачынан жасап, алтын менен капта. Аны мен сага ачыла турган келишим сандыгынын алдындагы көшөгөнүн тушуна, сандыктын үстүндөгү капкактын каршысына кой. Аарон анын үстүндө жипар жыттуу заттарды түтөтөт. Күн сайын эртең менен чырактандарды даярдаганда ал жипар жыттуу заттарды түтөтөт. Аарон кечинде чырактарды күйгүзгөндө да анын үстүндө жипар жыттуу заттарды түтөтөт. Теңирдин алдындагы бул жипар жыттуу зат түтөтүлүүчү жай силердин укум-тукумуңарга түбөлүк калсын. Анын үстүндө башка нерсе түтөтпөгүлө. Анын үстүндө бүтүндөй өртөлчү курмандыкты да, нан курмандыгында өрттөбөгүлө. Ага куюлуучу курмандыкты куйбагыла. Аарон жылына 1 жолу мүйүздөрдүн үстүнө күнөөдөн тазалоочу курмандык чалат. Күнөөдөн тазалоочу курмандыктын каны менен ал жылына 1 жолу силердин укум-тукумуңарды тазалап турат. Ал күн Теңирге арналган ыйык күн. Теңир Мусага мындай деди:
Ысрайыл уулдарынын санын билиш үчүн санап жатканыңда алардын ар бири өз жанын куткарып алуу үчүн Теңирге кун төлөсүн. Ошондо алар кыргынга учурашпайт. Эсепке кирген ар бир адам ыйык делип эсептелген шекелдин жарымын берсин. Бир шекел 20 герге барабар. Жарым шекел Теңирге арналган курмандык. Эсепке кире турган 20 жаштан жогорку ар бир адам Теңирге курмандык берүүгө милдеттүү. Байдын да кедейдин да өз жанын куткарып алуу үчүн Теңирге берген курмандыгы жарым шекелден аз да эмес, көп да эмес болсун. Ысрайыл уулдарынан өздөрүнүн жаны үчүн берген күмүшүн алып, аны жыйын чатырынын керегине жумша. Бул Ысрайыл уулдары үчүн, Теңир эсине алышы үчүн, силердин жаныңарды куткарып калуу үчүн болсун. Теңир Мусага дагы мындай деди: жуунуу үчүн жезден жуунгуч жаса. Анын түбү да жез болсун. Аны жыйын чатыры менен курмандык чалынуучу жайдын ортосуна коюп, ичине суу куюп кой. Арун жана анын уулдары ал жуунгучтан суу алып, колу бутун жуушсун. Өлүп калбас үчүн алар жыйын чатырына кирер алдында, же болбосо Теңирге бүтүндөй өртөлчү курмандык чалыш үчүн курмандык чалынуучу жайга жакын келерде сууга жуунушсун. Өлүп калбас үчүн алар колдорун, буттарын жуушсун. Бул мыйзам Арунга жана анын укум тукумуна түбөлүккө калсын. Теңир Мусага дагы мындай деди: өзүңө эң жакшы жыттуу заттардан ал. Суюк миррадан 500 күмүштүк, жипар жыттуу жыгачтын кабыгынан 250 күмүштүк, жипар жыттуу камыштан 250 күмүштүк, касиден 500 күмүштүк, ал күмүш ыйык болуп саналат. Зайтун майынан 1 гин. Ушул заттарды кылдаттык менен аралаштырып майлоочу май жаса. Ал май ыйык кызматка дайындоого арналган май болот. Анан аны менен жыйын чатырын, келишим сандыгын, үстөлдү жана анын үстүнө коюлуучу идиштерди, чырактанды жана анын баардык куралдарын, жипар жыттуу зат түтөтүлчү жайды, курмандык бүтүндөй өртөлчү жайды жана анын баардык куралдарын, жуунгучту жана анын таканчыгын майлап чык. Аларды ыйыкта. Ошондо алар эң ыйык болуп калат. Аларга колу тийгендердин баары ыйык болуп калышат. Ал май менен Арунду жана анын уулдарын да майлап, мага ыйык кызмат кылуучулукка дайында. Ал эми Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: бул май силердин укум тукумуңарды мага ыйык кызмат кылуучулукка дайындоого арналган ыйык май. Аны менен башка адамдардын денесин майлабагыла, ага окшош аралашма жасабагыла. Ал ыйык май, ал силер үчүн ыйык болсун. Ким ошондой май жасаса, же аны менен башка бирөөнү майласа, ал өз элинин арасынан жок кылынат. Анан Теңир Мусага дагы мындай деди: өзүңө мындай жипар жыттуу заттардан, стиракстан, ониктен, халвандан жана тазаладандан бирдей өлчөмдө ал. Аларды кылдаттык менен сүрүп, майдалап, тазалап, түтөтүлө турган ыйык аралашма жаса. Аны жанчып майдалап, мен сага ачыла турган жыйын чатырындагы келишим сандыгынын алдында кой. Ал силер үчүн эң ыйык аралашма болот. Ошондой кошулмадагы түтөтмөнү өзүңөргө жасабагыла. Ал сенин Теңирге арналган ыйык аралашмаң болсун. Ким өзүнө ошондой түтөтмө жасаса, ал өз элинин арасынан жок кылынат. 31 бөлүм. Теңир Мусага дагы мындай деди: билип ал, мен Жүйүт уруусундагы Хурдун уулу, Уринин уулу Бетселелдин так өзүн дайындадым. Мен аны Кудайдын рухуна толтурдум. Ага даанышмандык, түшүнүк, билгичтик жана ар кандай өнөр бердим. Мен аны алтындан, күмүштөн, жезден буюм жасаган зергердикке, таш кесип орноткон, жыгач кыйып сомдогон, баардык ишти жасай билген өнөргө үйрөттүм. Мен ага Дан уруусундагы Акисамак уулу Алыяпты жардамчы кылып дайындадым. Ар бир акылдуу адамдын жүрөгүнө акылмандык салам. Ошондо алар мен сага буйругандын баардыгын жасашат. Алар жыйын чатырын, келишим сандыгын жана анын капкагын, жыйын чатырынын баардык идиштерин, үстөлдү жана анын үстүндө коюлуучу идиштерди таза алтындан, чырактан жана анын баардык куралдарын жасашат. Ошондой эле жипар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайды, курмандык бүтүндөй өрттөлчү жайды, анын баардык куралдарын, жуунгучту жана анын таканчыгын, кызматчылардын ыйык кызмат кылаарда кие турган кийимдерин, ыйык кызмат кылуучу Арундун ыйык кийимдерин, анын уулдарынын кийимдерин, ыйык жай үчүн майлоочу май жана түтөтүү үчүн жипар жыттуу аралашма жасашсын. Алар мына ушулардын баардыгын мен сага буйругандай жасашсын. Теңир Мусага дагы мындай деди: Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: менин ишемби күнүмдү сактагыла, анткени ал күн силерди ыйык эл кылган Теңириңер мен экенимди билип жүрүүңөр үчүн, мени менен силердин жана укум тукумуңардын ортосунда белги болгон күн. Ишемби күндү сактагыла, анткени ал силер үчүн ыйык. Ким аны сактабаса, ал өлүм жазасына тартылсын. Ким ошол күнү жумуш кылса, ал өз элинин арасынан жок кылынсын.
6 gün iş kılışsın. Al эми 7-nji gün Teňirge arnalgan es alуучу işembi gün. Kim işembi günü iş kılsa, al ölüm jazasına tartılsın. Israil uldары işembi gündü ıyık saktasın. Tübölük osiyat katары alardın ukum tukumu işembi gündü mayramdasın. Bul meni menen Israil uldarının ortasındağı tübölük belgi. Antkeni Teňir 6 gündü asman menen жерди жараткан. Ал эми 7-nji günü es algan. Kuday Musa menen Sinay toosunda сүйлөшүп бүткөндөн кийин ага мыйзам жазылган 2 лоокту берди. Ал таш лоокторго Kuday өз колу менен жазган. 32-nji bölüm. İsrail eli Musa'nın köptön beri toğdan түшпөй жатканын көрүп, чогулуп келип Аарунду тегеректеп ага мындай дешти. Бизди Мисир жеринен алып чыккан Муса деген немеге эмне болгонун билбейбиз. Ошондуктан сен бизге бизди баштап жүрө турган Кудай жасап бер. Ошондо Аарун аларга аялдарыңардын, уулдарыңардын жана кыздарыңардын кулактарындагы алтын сыргаларды чыгарып, мага алып келгиле деди. Бүт эл кулактарынан алтын сыргаларын чыгарып Аарунга алып келишти. Аарун алардын колунан сыргаларды алып, алтындан музоо куюп, аны кескич менен иштеп чыкты. Ошондо алар: "Мына сенин Кудайың Исраил. Сени Мисир жеринен алып чыккан Кудайың ушул" дешти. Аарун муну көрүп, алтындан куюлган музоонун алдына курмандык чалынуучу жай жасап, эртең Теңирге арналган майрам болот деп жарыялады. Алар эртеси эртең менен эрте туруп, бүтүндөй өртөлчү курмандык менен тынчтык курмандыгын чалышты. Анан эл ичип жеген отурду, көңүл ачкан отурду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Тезирээк тоодон түш, анткени Мисир жеринен алып чыккан элиң бузулду." Алар тез эле мен осуят кылган жолдон чыгып кетишти. Өздөрүнө алтындан музоо куюп алып, ага сыйынып, курмандык чалып, "Исраил эли силерди Мисир жеринен алып чыккан Кудайыңар мына ушул" деп жатышат. Анан Теңир Мусага: "Мен бул элди көрүп турам. Бул эл тоң моюн эл. Ошондуктан мени өз жайыма кой. Алар менин каарыма калышсын. Аларды жок кылып сенден көп сандаган эл чыгарам" деди. Бирок Муса өз Кудай Теңирине мындай деп жалына баштады: "О Теңирим, Мисир жеринен кудуреттүү күчүң, кубаттуу колуң менен өзүң алып чыккан өз элиңдин үстүнө каарың от болуп жаабаса экен. Мисирликтер Кудай аларды өлтүрүү үчүн тоого алып кеткен тура, аларды жер үстүнөн жок кылгысы келген тура деп айтышпасын. Оттой жалындаган каарыңды жолото көрбө Теңир, өз элиңди өлтүргөндөн кайра тарта көр. Өз кулдарың Ибрайымга, Исхакка жана Исраилга өз ысымың менен берген антыңды эстей көр. Сен аларга силердин тукумуңарды көктөгү жылдыздардай көбөйтөм. Өзүм убада кылган жерди силердин укум тукумуңарга берем. Алар аны түбөлүккө ээлешет деп айтпадың беле?" Ошондо Теңир өз элине төгө турган каарын кайт кылды. Муса бурулуп тоодон түшүп келди. Анын колунда эки бетинде тең мыйзам жазылган 2 таш лоок бар эле. Бул таш лоокторду Кудай өзү жасаган эле. Таш лоокторго жазылган жазууларды Кудай өзү жазган эле. Жашыя чуулдаган элдин үнүн угуп, Мусага: "Угушума караганда станда согуш болуп жаткан окшойт" деди. Муса болсо: "Бул жеңгендердин кыйкырыгы да эмес, жеңилгендердин боздогону да эмес. Мен ырдагандардын үнүн угуп жатам" деди. Муса станга жакындаганда музоону жана бийлеп жаткандарды көрүп, каары кайнап, колундагы таш лоокторду ыргытып жиберди. Таш лоокторду ал тоонун этегинде талкалады. Анан Муса алар жасаган музоону алып, отко өрттөп, гүлдөй кылып майдалап, сууга чачып жиберди да, ал суудан Исраил уулдарына ичирди. Анан Муса Аарунга: "Бул элди ушундай чоң күнөөгө батыргыдай, бул эл сага эмне кылды?" деди. Аарун мындай деп жооп берди: "Мырзамдын ачуусу келбесе экен, бул элдин моюн сунбас эл экенин өзүң билесиң. Булар мага бизди Мисир жеринен алып чыккан Муса деген немеге эмне болгонун билбейбиз. Ошондуктан сен бизге бизди баштап жүрө турган Кудай жасап бер" дешти. Ошондо мен аларга: "Кимдин алтыны бар болсо чыгарып бергиле" дедим. Алар чыгарып беришти. Мен аны отко салсам, ушул алтын музоо чыкты. Муса бул элдин баш бербес эл экенин, Аарундун алардын бузулушуна, душмандарына шылдың болушуна жол бергенин көрдү. Муса стандын дарбазасынын жанына туруп: "Ким Теңирди ээрчигиси келсе, мага келсин" деди. Ошондо анын алдына Лебинин бүт уулдары чогулушту. Муса аларга мындай деди: "Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Ар бириңер кылычыңарды белиңерге байлап алып, станды аралап, чатырдан чатырга өтүп, бир туугандарыңарды, досторуңарды, жакындарыңарды өлтүргүлө." Леби уулдары Мусанын айткандай кылышты. Ошол күнү элдин ичинен 3000ге жакын адам кырылды. Ошондо Муса Леби уулдарына: "Бүгүн силер өз бир туугандарыңарга, өз уулдарыңарга кол көтөрдүңөр. Бүгүн Теңир силерге батасын бериш үчүн өзүңөрдү ыйыктагыла" деди. Эртеси күнү Муса элге кайрылып: "Силер өтө чоң күнөө кылдыңар. Ошондуктан мен тоого чыгып Теңирге барам. Балким силердин күнөөңөр үчүн кечирим алып келермин" деди. Муса Теңирге кайра барып мындай деди: "Бул эл өзүнө алтын Кудай эсап өтө чоң күнөө кылды. Булардын күнөөсүн кечир. Эгерде кечирбей турган болсоң, анда мени да өзүң жазган китебиңден чийип сал." Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Менин алдымда ким күнөө кылса, ошону өзүмдүн китебимден чийип салам. Эми бара бер.
Бул элди мен айткан жерге алып жөнө. Менин периштем сенин алдыңда барат. Күнөө үчүн жазалай турган күнүм келгенде мен аларды жазалайм. Ошентип Теңир элди Арунга алтын музоо жасаткан үчүн кыргынга учуратты. 33 бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Сен бул жерден Мисир жеринен алып чыккан элиң менен кошо мен Ибрайымга, Ысхакка жана Жакыпка сенин тукумуңа берем деп убада кылган жерге жөнө. Алдыңа периштемди жиберип, ал жерден Канаандыктарды, Аморлуктарды, Хеттиктерди, Периздиктерди, Хибиликтерди, Жебустуктарды кууп чыгам. Ал силерди сүт менен балаккан жерге алып барат. Силерди жолдо кырып салбашым үчүн өзүм силер менен барбайм, анткени силер моюн сунбас элсиңер. Эл бул каардуу сөздү укканда кайгыга батып, жасалгаларын тагынышкан жок. Анткени Теңир Мусага мындай деген эле: Ысрайыл уулдарына айт, силер моюн сунбас элсиңер. Эгерде мен силер менен барсам, анда силерди бир заматта жок кылам. Ошондуктан жасалгаларыңарды чечкиле. Силерге эмне кылышты байкап көрөм. Ошентип Ысрайыл уулдары Хореп тоосунун жанында жасалгаларын чечишти. Муса болсо стандын сыртына, стандан обочо жерге чатыр тигип, аны жыйын чатыры деп атады. Теңирди издеген адамдардын баары стандын сыртындагы жыйын чатырына келип жатышты. Муса жыйын чатырына бара жатканда элдин баары ордунан туруп, өз чатырынын кире беришинде Муса чатырга киргенче карап турушчу. Муса чатырга киргенде асмандан булуттуу түрмөк түшүп, чатырдын кире беришине келип турчу. Ошондо Теңир Муса менен сүйлөшчү. Эл чатырдын кире беришинде турган булуттуу түрмөктү көрүп, ордуларынан туруп, өз чатырларынын кире беришинде таазим кылып жүгүнүшчү. Ошондо Теңир Муса менен досу менен сүйлөшкөндөй бетме-бет сүйлөшчү. Ошондон кийин Муса станга кайрылып келчү. Ал эми анын кызматчысы Нундун уулу Жашия чатырдан карышчылчу эмес. Муса Теңирге мындай деди: Сен мага бул элди баштап бар. Мен сени атыңдан билем. Сен менин алдымда ырайым таптың десең да, мени менен кимди жиберериңди ачып бербедиң. Эгерде мен сенин алдыңда ырайым тапкан болсом, анда өтүнөм. Сени таанып билишим үчүн, сенин алдыңда ырайым табышым үчүн мага өз жолуңду ач. Бул эл өзүңдүн элиң экенин унутпа. Ошондо Теңир ага: Мен өзүм барам, сени бейпил жерге жеткирем деди. Муса Теңирге: Эгерде биз менен сен өзүң барбасаң, анда бизди бул жерден чыгарба. Анткени мен да сенин элиң да сенин алдыңда ырайым тапканыбызды кантип билебиз? Сен биз менен барганыңда билинет эмеспи? Ошондо мен да сенин элиң да жер жүзүндөгү бардык элдерден атактуу болобуз деди. Ошондо Теңир Мусага: Сенин азыркы айтканыңды аткарам. Анткени сен менин алдымда ырайым таптың. Мен сенин атыңдан билем деди. Муса ага: Мага өз даңкыңды көрсөтчү деди. Ошондо Теңир ага мындай деди: Мен сенин алдыңда бардык улуулугумду алып өтүп, Теңирдин ысымын сенин алдыңда жарыя кылам. Мен ырайым кылгым келгенине ырайым кылам, аягым келгенин аяйм. Анан ал дагы мындай деди: Сага менин жүзүмдү көрүүгө болбойт, анткени менин жүзүмдү көргөн адам тирүү калбайт. Теңир дагы мындай деди: Менин жанымда аска бар, ошол асканын үстүндө отур. Менин улуулугум өтүп бара жатканда сени асканын жаракасына коем. Өтүп кеткенге чейин сени колум менен калкалап турам. Мен колумду тартып алгандан кийин мени артыман көрөсүң, бирок менин жүзүмдү көрбөйсүң. 34 бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Ташты жылмалап, мурункуга окшош 2 лоок жаса. Мен ал лоокторго сен талкалаган мурунку таш лооктордогу сөздөрдү жазып берем. Эртең менен кечейин даяр бол. Синай тоосунун башына чыгып, менин алдыма келип тур. Бирок сени менен тоого эч ким чыкпасын. Бул тоодо эч ким көрүнбөсүн. Тоо этегинде майда малда, бодомалда жайылып жүрбөсүн. Муса таш жылмалап, мурунку таш лоокторго окшош 2 таш лоок жасады. Эртең менен эрте туруп, Теңир буйругандай Синай тоосуна чыкты. Колуна 2 таш лоокту алып алды. Теңир булут ичинде төмөн түшүп, Мусанын жанына келип токтоп, өзүнүн ысымын Жахаба деп жарыялады. Анан Мусанын бет алдынан өтүп, мындай деп сүйлөдү: Теңир пендесин сүйгөн, ырайымдуу, сабырдуу, кайрымдуу, акыйкат Кудай. Теңир 1000 тукумга чейин ырайым кыла турган, айыбын, кылмышын жана күнөөсүн кечире турган, бирок жазасыз калтырбай турган, ата бабаларынын айыбы үчүн 3 жана 4 тукумуна чейинки балдарын жана балдарынын балдарын жазалай турган Теңир. Муса ошол замат жерге жыгылып Кудайга таазим кылды. Анан мындай деди: О эгедерим, эгерде мен сенин алдыңда ырайым тапкан болсом, анда эгедерим биз менен барсын, анткени бул эл моюн сунбас эл. Биздин мыйзамсыз иштерибиз менен күнөөлөрүбүздү кечир, бизди өз элиң кылып ал. Ошондо Теңир мындай деди: Мен мындай келишим түзөм. Сенин бүткүл элиңдин алдында бүт жер жүзүндө болбогон жана эч бир элде жок кереметтерди көрсөтөм.
Sen arasında жүргөн бүт эл Теңирдин иштерин көрөт. Анткени мен сен үчүн өтө коркунучтуу иш көрсөтөм. Азыркы сага буйруганымды көңүлүңө сакта. Мына, мен аморлуктарды, канаандыктарды, хеттиктерди, периздиктерди, хибиликтерди, жебустуктарды сенин алдыңдан кууп жатам. Сак бол, өзүң ээлей турган жердин тургундары менен байланыш түзбө. Алар силер түшө турган тор болуп калбасын. Алардын курмандык чалынуучу жайларын талкалагыла, таш кудайларын кыйраткыла, мазар теректерин кыйгыла. Анткени сен Теңирден башка кудайга сыйынбашың керек. Анын ысымы кызганчаак, ал кызганчаак кудай. Өз кудайларына табынып жатканда жана кудайларына курмандык чалып жатканда сени да чакырбашы үчүн, сен да алардын курмандыктарынан жебешиң үчүн ал жердин тургундары менен байланыш түзбө. Алардын кыздары өз кудайларына табынып, сенин уулдарыңды да өз кудайларына табынууга азгырбаш үчүн уулдарыңа алардын кыздарынан аял алып бербе. Өзүңө куйма кудайлар жасаба. Ачыткысыз нам майрамын өткөрүп тур. Мен сага буйругандай, белгиленген абыт айында 7 күн ачыткысыз нан же. Анткени сен Мисирден абыт айында чыккансың. Тум балдарыңдын баары меники. Ошондой эле бодо малыңдан тартып койлоруңа чейин биринчи туулган эркек малыңдын баары меники. Эшектердин биринчи төлүн козго алмаштыр. Эгерде алмаштырбасаң, анда кунун төлөп сатып ал. Эгерде сатып албасаң, мойнун сындырып сал. Бардык тун уулдарыңды кунун мага төлөп сатып ал. Эч ким менин алдыма куру кол келбесин. 6 күн иштеп 7-нчи күнү эс ал. Эгүү, себүү, оруу, жыюу убагында да 7-нчи күнү эс ал. Эгиниңдин биринчи түшүмүн жыйнаганыңдагы түшүм майрамын жана жыл аягындагы түшүм жыйнаганыңдагы түшүм майрамын 7 күн майрамда. Элиңдин эркек аттуулары жылына 3 жолу Исраилдин Кудай Теңиринин эгедердин алдына келишсин. Анткени мен сенин алдыңдан бул жердеги элди кууп чыгып, сенин чегераңды кеңейтем. Эгерде сен жылына 3 жолу Кудай Теңириңдин алдына келсең, эч ким сенин жериңди тартып албайт. Мага чалган курмандыгыңдын канын ачыткы кошулган нан менен бирге алып келбе. Пасах майрамына карата чалынган курмандык түнөп калбасын. Жериңден алган эң биринчи түшүмүңдү Кудай Теңириңдин үйүнө алып кел. Улакты энесинин сүтүнө бышырба. Анан Теңир Мусага дагы мындай деди. Бул сөздөр жазып ал. Анткени бул сөздөрдүн негизинде мен сени менен жана Исраил эли менен келишим түзүп жатам. Ошентип Муса Теңирдин жанында нан да жебей, суу да ичпей 40 күн 40 түн болду. Ошондо Кудай таш лоокторго келишим сөздөрүн 10 осуятты жазды. Муса Синай тоосунан түшүп келе жатканда, анын колунда мыйзам жазылган 2 таш лоок бар эле. Муса Кудай менен сүйлөшкөндүктөн тоодон түшүп келе жатканда жүзүнөн нур чачырап турганын өзү билген жок. Арун менен Исраилдин бардык уулдары Мусанын жүзүнөн нур чачырап турганын көрүп, жакын баруудан коркушту. Муса аларды өзүнө чакырды. Ошондо Арун менен жамааттын бардык башчылары келишти. Анан Муса алар менен сүйлөштү. Андан кийин Исраилдин бүт уулдары келишти. Муса аларга Теңирдин Синай тоосунда айткан осуяттарынын баарын айтып берди. Муса алар менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин бетине жабуу жаап алды. Ал Теңир менен сүйлөшүү үчүн анын алдына келгенде бетиндеги жабуусун алып салчу, кайра чыкканда жаап алчу. Чыккандан кийин Теңир берген осуяттын баарын Исраил уулдарына айтып берчү. Исраил уулдары анын жүзүнөн нур чачырап турганын көрүшчү. Ал Теңир менен сүйлөшкөнү барганда бетин кайра жаап алчу. 35 бөлүм. Муса Исраил уулдарынын бүт жамаатын чогултуп, аларга мындай деди. Теңир силерге мындай осуят берди. 6 күн иштегиле, ал эми 7-нчи күн силер үчүн ыйык күн болсун. Ал күн Теңирге арналган эс алуу күнү. Ким ал күнү жумуш кылса, өлүм жазасына тартылат. Ишемби күнү эч кимдер үйүңөргө от жакпагыла. Муса Исраил уулдарынын бүт жамаатына дагы мындай деди. Теңир силерге мындай осуят берди. Ар ким өз атынан, өз ыктыяры менен Теңирге алтын, күмүш, жез, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүн, зыгыр бууласын, эчкинин жүнүн, кызылга боелгон кой терилерин, сайгак терилерин, 6 гана жыгачтарын, чырактан үчүн зайтун майын, майлоочу май үчүн, түтөтүү үчүн жыпар жыттуу заттарды, ал жапкыч менен төшчөнтөккө тагылчу оникс ташын жана башка асыл таштарды тартуу кылсын. Араңардан акылмандарыңардын баары келип, Теңирдин мынабул буйруктарын аткарышсын. Жыйын чатырын, анын үстүн, үстүнкү жабуусун, илмектери менен устундарын, шыргыйлары менен мамыларын жана таканыштарын, келишим сандыгын, анын шыргыйларын, капкагын жана бөлүп турган көшөгөнү, үстөлдү, анын шыргыйларын, анын бардык буюмдарын, үстөлдүн үстүнө коюлуучу нандарды, жарык берчү чырактанды, анын бардык куралдарын, анын чырактарын, күйгүзө турган зайтун майын, жыпар жыттуу зат түтөтүлчү жайды, анын шыргыйларын, майлоочу майды, түтөтүү үчүн жыпар жыттуу заттарды,
чатырдын оозундагы көшөгөнү. Курмандык бүтүндөй өртөлчү жайды, анын жез торун, шыргыйларын, бардык буюмдарын, жуун кушту жана анын таканычын, короонун жабууларын, анын мамыларын жана таканычтарын, короонун эшигиндеги көшөгөнү, чатырдын казыктары менен короонун казыктарын жана алардын аркандарын, ыйык жайда кызмат кылганда кийле турган кийимдерди, ыйык кызмат кылуучу Аарондун жана анын уулдарынын ыйык кызмат кылганда кие турган кийимдерин жасашсын. Анан Исраил уулдарынын бүт жамааты Мусанын жанынан кетишти. Жүрөгү тарткандын бардыгы келишти. Өз каалоосу менен бергиси келгендердин бардыгы тартууларын беришти. Жыйын чатырын орнотуш үчүн, анын бардык керектөөлөр үчүн жана ыйык кийимдер үчүн Теңирге арнаган тартууларын алып келишти. Күйөөлөрү аялдар менен келишти. Бардыгы өз каалоолору менен шакектерин, сыргаларын, асыл таштуу шакектерин, чынжырларын жана аргандай алтын буюмдарын Теңирге арнап тартуу кылышты. Кимдин ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүнү зыгыр бууласы, эчкинин жүнү кызылга боелгон кой териси, сайгак териси болсо алып келип жатышты. Ким күмүш же жез бергиси келсе, аны Теңирге арнап алып келди. Кимдин алтыган ажыгачы болсо, аны да жыйын чатырынын аргандай керектөөсү үчүн берди. Акылман аялдар ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн жана зыгыр бууласынан өз колдору менен ийирген түрмөк жиптерин алып келишти. Жүрөгү тарткан, ийиргенди билген аялдар эчкинин жүнүнөн жип ийиришти. Төрөлөр болсо алжапкыч менен төш-чөнтөккө тагылчу 12 ташын жана башка асыл таштарды, ошондой эле жыпаржыттуу заттарды, чырактанды күйгүзүүчү майды, майлоочу май үчүн, түтөтүү үчүн жыпаржыттуу заттарды алып келишти. Ошентип Исраил уулдарынын эркектери менен аялдарынын жүрөктөрү кайсы ишке тартса, ошол иш үчүн Теңир Муса аркылуу буйругандай өз ыктыярлары менен Теңирге тартуу алып келип жатышты. Муса Исраил уулдарына мындай деди: "Билип алгыла, Теңир Жүйүт уруусунан Хурдун уулу, Уринин уулу Бетселелдин так өзүн дайындады. Аны Кудайдын рухуна толтурду. Ага даанышмандык, түшүнүк, билгичтик аргандай өнөр берди. Алтын күмүш жез менен иштегенди, таш кесип орнотконду, жыгач кыйып сомдогонду жана аргандай көркөмдөө иштерин жасаганды үйрөттү. Теңир Бетселелдин жана Дан уруусунан чыккан Акисамак уулу Алыяптын жүрөгүнө башкаларды да үйрөтүү жөндөмдүүлүгүн салды. Теңир аларга акылмандык берип, таш чеккичтин бардык иштерин, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн жана зыгыр бууласынан кездеме токуган уздун бардык иштерин үйрөттү. 36 бөлүм. Бетселел менен Алаяп жана Теңир акылмандык берген акылман адамдардын баары Теңир буйругандай иштей башташты. Теңир аларга ыйык жайда иштеш үчүн керек болгон акылмандыкты жана түшүнүктү берди. Анан Муса Теңир акылмандык берген Бетселел менен Алаяпты, бардык акылман адамдарды, жүрөгү бул жумушка тартылгандарды чакырды. Алар ыйык жайда иштеш үчүн керек болгон Исраил уулдары алып келген тартуулардын баарын Мусанын колунан алышты. Ошол эле учурда күн сайын эртең менен тартуулар үзүлбөй келип жатты. Ошондо акылман адамдардын бардыгы ыйык жайдагы иштерин таштап, Мусага келип, Теңир буйруган жумуштар үчүн керек болгон нерселердин баарын эл ашыгы менен алып келип жатат дешти. Ошондо Муса буйрук берди. Анын буйругу станда жарыяланды. Эркектер да, аялдар да ыйык жайга эч кандай тартуу алып келишпесин. Ошондон кийин эл тартуу алып келүүнү токтотту. Жумушка керектүү нерселердин баары жетип, атүгүл артып да калды. Жыйын чатырында иштеген акылман адамдар чыйратылган зыгыр бууласынан ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн 10 килем жасап, аларга чеберчилик менен керуптардын сүрөттөрүн түшүрүштү. Ар бир килемдин узундугу 28 чыканак, туурасы 4 чыканак. Бардык килемдер бирдей өлчөмдө эле. Бетселел биринчи 5 килемди бири-бирине бириктирди, экинчи 5 килемди да бири-бирине бириктирди. Биринчи 5 килемдин экинчи 5 килем менен бирге турган жерине көк илмектер жасады. Ошондой эле экинчи 5 килемдин четине да биринчи 5 килем менен бириктире турган илмектер жасады. Биринчи 5 килемге 50 илмек жасады. Экинчи 5 килемдин биринчи 5 килем менен бирге турган жерине да 50 илмек жасады. Илмектер бири-бирине дал келди. Анан 50 алтын илгич жасап, илгичтер менен килемдерди бири-бирине бириктирди. Ошондо жыйын чатыры бир бүтүн чатыр болуп калды. Анан чатырдын үстүн жабуу үчүн эчкинин жүнүнөн килем жасашты. Андай килемден 11ди жасашты. Ар бир килемдин узундугу 30 чыканак, туурасы 4 чыканак болду. Бул 11 килемдин өлчөмү бирдей болду. 5 килемди өзүнчө, 6 килемди өзүнчө бириктирди. 5 килемдин акыркы килеминин четине 50 илмек, 6 килемдин акыркы килеминин четине 50 илмек жасады. Бир бүтүн жабуу болуш үчүн килемдерди бири-бирине бириктиргенге 50 жезилгич жасады.
Жийин чатырынын үстүн жабуу үчүн кызылга боелгон кой терисинен жабуу жасашты. Анын үстүнөн жабуу үчүн сайгак терисинен жабуу жасашты. Чатыр үчүн 6 гана жыгачынан тикесинен коюла турган устундар жасашты. Ар бир устундун узундугу 10 чыканак, туурасы 1,5 чыканак болду. Ар бир устунга 2ден бири-бирине тушташ шакектер жасады. Бардык устундарды ушундай жасашты. Чатырдын түштүк тарабына ушундай устундан 20 жасашты. 20 устундун астына күмүштөн 40 таканыч жасашты. Ар бир устундун астына 2ден таканыч. Чатырдын түндүк тарабына 20 устун жасашты. Бардыгы болуп 40 күмүш таканыч жасашты. Ар бир устундун астына 2ден таканыч. Ал эми чатырдын батыш жагына 6 устун жасашты. Чатырдын арт жагындагы 2 бурчу үчүн 2 устун жасашты. Ал 2 устунду асты жагынан да, үстү жагынан да бир шакекке бекитишти. Экөөнү 2 бурчка ушундай кылып орнотушту. Ушул 8 устун үчүн 16 күмүш таканыч жасашты. Ар бир устундун астына 2ден таканыч болду. 6 гана жыгачынан шыргый жасашты. Чатырдын бир жагындагы устундар үчүн 5 шыргый, экинчи жагындагы устундар үчүн 5 шыргый, арт жагындагы устундар үчүн 5 шыргый жасашты. Устундардын дал ортосуна бир башынан экинчи башына өтө турган бир шыргый жасашты. Устундарды алтын менен капташты. Шыргыйлар кийгизилчү шакектерди да алтындан жасашты. Шыргыйларды да алтын менен капташты. Ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн чыйратылган зыгыр бууласынан көшөгө жасап, ага чеберчилик менен керуптардын сүрөттөрүн түшүрүштү. Ал көшөгө үчүн 6 гана жыгачынан 4 мамы жасап, аларды алтын менен каптап, алтын илгичтерди тагышты. Мамылардын астына күмүштөн 4 таканыч коюшту. Ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн чыйратылган зыгыр бууласынан чатырдын кире беришине саймалуу көшөгө жасашты. Ал көшөгө үчүн илгичтери бар 5 мамы жасап, алардын үстүн жана аларды бириктирген шырыктарды алтын менен капташты. Мамылардын астына жезден 5 таканыч коюшту. 37 бөлүм. Бетселел сандыкты 6 гана жыгачынан жасады. Анын узундугу 2,5 чыканак, туурасы 1,5 чыканак, бийиктиги 1,5 чыканак болду. Анын ичинде сыртында таза алтын менен каптады. Тегерете алтын таажы курчады. Анын төмөн жагындагы 4 бурчуна 4 алтын шакек койду. Бир жагына 2 шакек, экинчи жагына 2 шакек. 6 гана жыгачынан шыргыйларды жасап, аларды алтын менен каптады. Сандыкты көтөрүп жүрүү үчүн шыргыйларды сандыктын эки жагындагы шакектерге киргизди. Анан таза алтындан капкак жасады. Анын узундугу 2,5 чыканак, туурасы 1,5 чыканак. Алтындан 2 керуп жасап, аларды чегип чыкты. Аларды капкактын эки четине орнотту. Капкактын бир четинен бир керупту, экинчи четинен экинчи керупту чыгарды. Керуптар капкактын эки четинен уркуюп чыгып турду. Керуптун канаттары асманга жайылып, капкакты жаап турду. Жүздөрү бири-бирин карап капкакка бурулуп турду. Анан 6 гана жыгачынан узундугу 2 чыканак, туурасы 1 чыканак, бийиктиги 1,5 чыканак үстөл жасады. Аны таза алтын менен каптап, тегерете алтын таажы менен курчады. Анан алакандын эниндей жээк чыгарып, ошол жээкке тегерете алтын таажы жасады. Ал үстөл үчүн 4 алтын шакек коюп, шакектерди анын 4 бурчундагы 4 бутуна орнотту. Үстөлдү көтөрүп жүрүү үчүн жээктердин астына шыргыйларды сала турган шакектерди жасады. Үстөлдү көтөрүп жүрүү үчүн 6 гана жыгачынан шыргыйларды жасап, аларды алтын менен каптады. Андан кийин үстөлгө керектүү идиштерди, табактарды, жыпар-жыттуу зат түтөтүлчү чөйчөктөрдү, куя турган туткалуу идиштерди жана аяктарды таза алтындан жасады. Таза алтындан чырактан жасап, чегип чыкты. Анын өзөгү, бутактары, күнчалары, мөмөчүлөрү жана гүлдөрү өзүнөн чыгарылып жасалды. Анын 2 капталынан 6 бутак чыгарылды. 3 бутагы бир капталынан, 3 бутагы экинчи капталынан чыгарылды. Бир бутагынан бадам гүлүнө окшогон 3 күнча, мөмөчө, гүлдөр, экинчи бутактан да бадам гүлүнө окшогон 3 күнча, мөмөчө, гүлдөр чыгарылды. Чырактандан чыгып турган 6 бутактын баары так ушундай эле. Ал эми чырактандын өзөгүнөн да бадам гүлүнө окшогон 4 күнча, мөмөчө, гүлдөр чыгарылды. Өзүнөн чыгып турган 6 бутактын астынан мөмөчөлөр чыгарылды. Биринчи 2 бутактын астынан бир мөмөчө, экинчи 2 бутактын астынан бир мөмөчө, үчүнчү 2 бутактын астынан бир мөмөчө чыгарылды. Мөмөчөлөр менен бутактары өзөктүн өзүнөн чыгарылып, бардыгы таза алтындан бир бүтүн болуп жасалып чегилди. Чырактандын 7 чырагын, кыпчуурун, табаларын таза алтындан жасады. Чырактанды жана анын буюмдарын бир талант таза алтындан жасады. Жыпар-жыттуу зат түтөтүлчү жайды 6 гана жыгачынан 4 бурчтуу кылып жасады. Анын узундугу 1 чыканак, туурасы 1 чыканак, бийиктиги 2 чыканак болду. Анын 4 бурчунан мүйүздөр чыгарылды.
Anın özün, üstün kaptaldарын, мүйүздөрүн таза алтын менен каптады. Анын үстүн тегерете алтын таажы менен курчады. Таажынын астындагы эки бурчуна эки алтын шакек жасады. Шыргый салып көтөрүп жүрүү үчүн аларды эки жагына жасады. Шыргыйларды алты гана жыгачынан жасап, аларды алтын менен каптады. Майлоочу майды түтөтүү үчүн жыпар жыттуу таза заттарды аралашма жасаган адамдай кылдаттык менен жасады. 38 бөлүм. Курмандык бүтүндөй өртөлчү жайды 6 гана жыгачынан 4 бурчтуу кылып, узундугун 5 чыканак, туурасын 5 чыканак, бийиктигин 3 чыканак кылып жасады. Анын 4 бурчуна мүйүз чыгарып, аны жез менен каптады. Курмандык чалынуучу жайга керектүү буюмдарды, идиштерди, күрөкчөлөрдү, чараларды, айрыларды, гүл салгычтарды жезден жасады. Курмандык чалынуучу жайдын ортосунан кыр чыгарып, ага жезден калбыр сыяктуу тор жасап салды. Шыргыйларды киргизүү үчүн тордун 4 бурчуна 4 шакек жасады. Шыргыйларды 6 гана жыгачынан жасап, аларды жез менен каптады. Курмандык чалынуучу жайды көтөрүп жүрүү үчүн шыргыйларды капталдарындагы шакектерге киргизди. Курмандык чалынуучу жайды тактайдан көңдөй кылып жасады. Жуунгучтуу жананын таканычын жезден жасады. Аларды жыйын чатырынын кире беришинде кызмат кылган аялдардын күзгүлөрү менен кооздоду. Короону мындай жасады. Түштүк тарабына чыйратылган зыгыр буласынан узундугу 100 чыканак болгон жабуу жасады. Ал үчүн 20 мамы жана мамылардын астына 20 жез таканч жасады. Мамылардын илгиштери менен мамыларды бириктирген шырыктарды күмүш менен каптады. Түндүк жагына да узундугу 100 чыканак болгон жабуу жасады. Ал үчүн 20 мамы, мамылардын астына 20 жез таканч жасалды. Мамылардын илгиштери менен мамыларды бириктирген шырыктарды күмүш менен каптады. Батыш жагына да узундугу 50 чыканак болгон жабуу жасады. Ал үчүн 10 мамы, мамылардын астына 10 таканч жасады. Мамылардын илгиштери менен мамыларды бириктирген шырыктарды күмүш менен каптады. Короонун чыгыш жакты караган алдыңкы бетинде узундугу 50 чыканак болгон жабуу жасады. Короонун эшигинин бир тарабына узундугу 15 чыканак болгон жабуу жасады. Ал үчүн 3 мамы, алардын астына 3 таканч жасалды. Эшиктин экинчи тарабына узундугу 15 чыканак болгон жабуу жасалды. Ал үчүн 3 мамы, алардын астына 3 таканч жасалды. Короону айланта тартылган бардык жабуулар чыйратылган зыгыр бууласынан жасалды. Ал эми мамылардын таканычтары жезден, илгиштери менен бекиткичтери күмүштөн жасалды. Алардын үстү күмүш менен капталды. Короонун бардык мамылары күмүш капталган шырыктар менен бириктирилди. Короонун кире беришиндеги жабуу ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн жана чыйратылган зыгыр бууласынан саймаланып жасалды. Анын узундугу 20 чыканак, бийиктиги 5 чыканак болуп, короонун жабуулары сыяктуу эле узатасынан тартылды. Ал үчүн 4 мамы орнотулуп, мамылардын астына жезден 4 таканч коюлду. Мамылардын үстү күмүш менен капталды. Алардын илгиштери жана аларды бириктирген шырыктар да күмүш менен капталды. Чатырдын жана короонун тегерегиндеги казыктардын баары жезден коюлду. Мусанын буйругу боюнча ыйык кызмат кылуучу Аарындын уулу Итамардын жетекчилиги астында Лебилер курган жыйын чатырына кирген чыгашанын тизмеси мындай. Теңир Мусага эмнени буйруса, ошонун баарын Жүйүт уруусундагы Хурдун уулу Уринин уулу Бетселел жасады. Аны менен бирге Дан уруусунан чыккан Акисамак уулу Алаяп иштеди. Ал жыгач оюучу, чебер токуучу, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл жүндөрдөн жана зыгыр бууласынан жасалган кездемелерге сайма сайган саймачы эле. Ыйык жайдын бардык керектөөлөрүнө жумшалган, тартууга алып келинген алтын 29 талант болду. Ыйык шекелден 730 шекел болду. Эсепке кирген элден жыйналган күмүш 100 талант жана 1775 ыйык шекел болду. Эсепке кирген 20 жаштан жогорку 603.550 кишинин ар бири жарым шекелден берди. 100 талант күмүш ыйык жайдын жана жабуулардын таканычтарын куюуга жумшалды. 100 таканычка 100 талант күмүш, 1 таканычка 1 талант күмүш жумшалды. Мамылардын илгиштерин, мамыларды бириктирген шырыктарды жана мамылардын үстүн күмүш менен каптаганга 1775 шекел жумшалды. Тартууга алып келинген жез 70 талант, 2400 шекел болду. Ал жезден жыйын чатырынын кире беришиндеги мамылардын таканычтарын, курмандык чалынуучу жайды, анын жез торун жана курмандык чалынуучу жайдын бардык буюмдарын, короонун мамыларынын таканычтарын, дарбазанын мамыларынын таканычтарын, чатырдын казыктарын, короонун тегерегиндеги бардык казыктарды жасады. 39 бөлүм. Алар ачык көк, кочкул кызыл жана ачык кызыл түстөгү жүндөн ыйык жайда кызмат кылганда кийле турган кийимдерди токушту. Теңир Мусага буйругандай Аарунга ыйык кийимдерди токушту.
Алжапкычты алтындан, ачык көк, кочкул кызыл жана ачык кызыл түстөгү жүндөн чыйратылган зыгыр бууласынан токушту. Алар алтынды жука жайып, андан жип жасап, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл жүндөрдүн зыгыр бууласынан чыйратылган жиптердин арасына кошуп, чебердик менен кездеме токушту. Алжапкычтын эки ийине алды артын бириктире турган сызма жасашты. Сызманын эки учу алжапкычтын алды артына бириктирилди. Алжапкычтын бел курчоосун алжапкычка окшоштуруп алтындан, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл жүндөн жана чыйратылган зыгыр бууласынан Теңир Мусага буйругандай кылып токушту. Оникс таштарына Ысрайыл уулдарынын аттарын чегип жазып, аларды алтын оюктарга салышты. Аны Теңир Мусага буйругандай, Теңир Ысрайыл уулдарынын эсине алыш үчүн алжапкычтын ийиндерине бекитишти. Алжапкычты токугандай эле алтындан, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл жүндөн чыйратылган зыгыр бууласынан чеберчилик менен төш чөнтөк токушту. Ал 4 чарчылы. Төш чөнтөктү алар 2 кат кылып токушту. Анын узундугу 1 карыш, туурасы 1 карыш. Ага асыл таштарды 4 катар кылып салышты. Биринчи катарына лаал, топаз, зумруд, экинчи катарына каухар, кызыл жакут, алмаз, үчүнчү катарына көк жакут, агат, аметист, төртүнчү катарына хризолит, оникс жана яспис салышты. Алар алтын оюктарга жаткырылды. Таштар Ысрайыл уулдарынын санына жараша болду. Алардын аттарынын саны 12 эле. Ар бир ташка 12 уруунун аты бирден чегилип жазылды. Төш чөнтөк үчүн таза алтындан өрүп, чынжырчалар жасашты. Алтындан 2 оюк, 2 шакекче жасап, 2 шакекчени төш чөнтөктүн 2 учуна бекитишти. Алтындан өрүлгөн чынжырчаларды төш чөнтөктүн 2 учундагы шакекчелерге өткөрүштү. Ал эми 2 чынжырчанын 2 учун алжапкычтын сызмасынын үстүндөгү 2 оюкка бекитишти. Дагы 2 алтын шакекче жасап, аларды төш чөнтөктүн экинчи 2 учуна, төш чөнтөктүн ички бетине бекитишти. Дагы 2 алтын шакекче жасап, аларды алжапкычтын алды жагына, алжапкычтын алды арты бириккен жерине, колтуктун ылдый жагына, бел курчоонун үстүнө бекитишти. Теңир Мусага буйругандай төш чөнтөктү 2 шакекчеси менен алжапкычтын 2 шакекчесин көк жүндөн жасалган боо менен байлашты. Төш чөнтөктү алжапкычтын бел курчоосуна алжапкычтан ажырабагандай кылып бекитишти. Анан алжапкычтын ичинен кие турган чапанды чымкый көк жүндөн токушту. Чапанга соот тукундай туюк жака чыгарып, жыртылбаш үчүн жээгин кыюулап коюшту. Чапандын этегин тегерете ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл жүндөн чачылар жасашты. Таза алтындан жылаажындар жасап, аларды чачылардын ортосуна, чапандын этегине кыдырата тагышты. Теңир Мусага буйругандай, жылаажындар менен чачыларды ыйык кызмат кылганда кийле турган чапандын этегине алмак-салмак кыдырата тагышты. Аарунга жана анын уулдарына зыгыр бууласынан узун көйнөктөрдү токушту. Зыгыр бууласынан кидарларды, баш кийимдерди, ич кийимдерди токушту. Теңир Мусага буйругандай, чыйратылган зыгыр бууласынан ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн бел кырчоо токушту. Таза алтынды жылмалап, ыйык таажы жасап, анын бетине бул Теңирге арналган деп чегип жазышты. Теңир Мусага буйругандай, аны кидарга байлаш үчүн ага көк жүндөн боо бекитишти. Ошентип жыйын чатырынын бардык жумуштары бүттү. Теңир Мусага кандай буйруса, Ысрайыл уулдары так ошондой аткарышты. Анан алар Мусага чатырды, анын жабууларын, анын бардык буюмдарын, анын илгичтерин, устундарын, шыргыйларын, мамыларын жана таканыштарын алып келишти. Кызылга боелгон кой терисинен жасалган жабууну, сайгак терисинен жасалган ачык көк жабууну жана далдалай турган көшөгөнү, мыйзам салынган сандыкты, анын шыргыйларын, капкагын, үстөлдү, анын үстүнө коюлуучу идиштерди жана нан курмандыктарын, таза алтындан жасалган чырактанды, анын үстүнө коюлуучу чырактарды жана ага тиешелүү нерселердин баарын, чырактанды күйгүзүүчү зайтун майын, алтындан жасалган жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайды, майлоочу майды, түтөтүлүүчү жыпар жыттуу заттарды жана чатырдын кире беришиндеги көшөгөнү, жезден жасалган курмандык чалынуучу жайды, анын жез торун, шыргыйларын, анын буюмдарын, жуун кушту жана анын таканыштарын, короонун жабууларын, мамыларын, алардын таканыштарын, короонун кире беришиндеги жабууну, аркандарын, казыктарын жана жыйын чатырында кызмат кылганда керектелүүчү буюмдарды, ыйык жайда кызмат кылганда кийиле турган кийимдерди, ыйык кызмат кылуучу Арундун ыйык кийимдерин, Арундун уулдарынын ыйык кызмат кылганда кие турган кийимдерин алып келишти. Теңир Мусага кандай буйруса, Ысрайыл уулдары бардык жумушту так ошондой аткарышты. Муса алар аткарган жумуштун бардыгын карап чыгып, бардыгы Теңир буйругандай аткарылганын көрдү. Ошондо Муса аларга батасын берди. 40 бөлүм.
Теңир Мусага мындай деди: Birinci айдын birinci günü жыйын чатырын тик. Анын ичине келишим сандыгын алып кирип, сандыктын алдына көшөгөнү ил. Үстөлдү алып кирип, анын үстүнө идиштерин кой. Анан чырактанды алып кирип, анын үстүнө чырактарын кой. Алтындан жасалган жипар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайды алып кирип, келишим сандыгынын алдына кой. Чатырдын кире беришине көшөгөнү ил. Курмандык чалынуучу жайды чатырдын алдына кой. Жуунгучту чатыр менен курмандык чалынуучу жайдын ортосуна коюп, ичине суу куюп кой. Короону жабуу менен курча, короонун кире беришинин жабуусун ил. Майлоочу майды алып, жыйын чатырын жана анын ичиндегинин баарын ыйыкташ үчүн майлап чык. Ошондо алар ыйык болот. Курмандык чалынуучу жайды жана анын баардык буюмдарын майлап чык. Курмандык чалынуучу жайды ыйыкта. Ошондо ал эң ыйык жай болот. Жуунгучту жана анын таканыштарын майлап ыйыкта. Ааронду жана анын уулдарын чатырдын алдына алып келип сууга жуунт. Анан Ааронга ыйык кийимдерди кийгизип, аны майлап ыйык кызматка дайында. Ошондо ал менин ыйык кызмат кылуучум болот. Анын уулдарын алып келип, аларга узун көйнөктөрдү кийгиз. Аларды да атасын майлагандай майла. Ошондо алар менин ыйык кызмат кылуучуларым болушат. Бул майлоо аларды түбөлүккө, укумдан тукумга ыйык кызматка дайындаган майлоо болот. Муса бардыгын Теңир буйругандай аткарды. Жыйын чатыры 2-жылдын 1-айынын 1-күнү тургузулду. Муса жыйын чатырын тикти. Анын таканыштарын орнотту, устундарын бекитти, шыргыйларын койду, мамыларын тургузду. Анан чатырдын үстүнө жабуу жапты. Теңир буйругандай кылып, алардын үстүнө дагы бир жабуу жапты. Мыйзамды алып сандыкка салды, шыргыйларды сандыктын шакектерине киргизди. Сандыктын үстүнө капкакты жапты. Сандыкты чатырдын ичине алып кирип, көшөгөнү илип, Теңир буйругандай келишим сандыгын далдалап койду. Чатырдын ичине анын түндүк жагына, көшөгөнүн сыртына үстөлдү койду. Теңир буйругандай анын үстүнө Теңирдин алдына 2 катар нан тизип койду. Чатырдын ичине, үстөлдүн маңдайына, чатырдын түштүк жагына чырактанды койду. Теңир буйругандай кылып, Теңирдин алдына чырактанды, анын үстүнө чырактарды койду. Жыйын чатырынын ичине, көшөгөнүн алдына алтындан жасалган жипар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайды койду. Теңир буйругандай анын үстүндө жипар жыттуу заттарды түтөттү. Анан чатырдын кире беришине көшөгөлдү. Жыйын чатырынын алдына курмандык бүтүндөй өртөлчү жайды койду. Теңир буйругандай анын үстүнө бүтүндөй өртөлчү курмандык чалып, нан курмандыктарын алып келди. Анан жуунгучту жыйын чатыры менен курмандык бүтүндөй өртөлчү жайдын ортосуна коюп, суу куюп койду. Андан суу алып, Муса менен Аарон жана анын уулдары колдорун, буттарын жуушту. Теңир Мусага буйругандай, алар жыйын чатырына кирээрде жана курмандык чалынуучу жайга жакындарда жуунушчу. Чатыр менен курмандык чалынуучу жайдын тегерегин жабуу менен курчап, короонун кире беришине көшөгөлдү. Ошентип Муса бардык ишти бүттү. Ошондо жыйын чатырын булут каптап, жыйын чатыры Теңирдин даңкына толду. Муса жыйын чатырына кире алган жок, анткени чатырды булут каптап, Теңирдин даңкына толуп турган эле. Булут чатырдан көтөрүлгөндө Ысрайыл уулдары жыйналып жолун улантышчу. Эгерде булут көтөрүлбөсө, анда алар да ал көтөрүлмөйүнчө жолго чыгышчу эмес. Анткени Теңирдин булуту Ысрайыл уулдарынын көз алдында чатырдын үстүндө күндүз булут болуп, түн ичинде от болуп аларды коштоп жүрчү.